Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюну үчүн Кырчын жайлоосуна жалпы суммасы 2,6 миллион сомду түзгөн дааратканалар коюлду деп коомчулукта кызуу талкуу жаралган, эсиңиздеби? Анын себебин 2016-жылы өткөн оюнда даараткана маселеси жаралып, келген конокторго ыңгайсыздык пайда болгону менен түшүндүрүлгөн. Аны эске алып, быйыл кошумча ар биринде 12 көзөнөгү бар 8 контейнер тибиндеги даараткана Кырчын жайлоосуна орнотулган эле. Алардын бирөөсү 287 миң сом турат. Ал эми жайлоонун маданий иш-чаралар өтүүчү аймагында жалпы суммасы 375 миң сомду түзгөн 20 жыгачтан жасалган даараткана курулду. Бардыгы биригип дааратканаларга кеткен каражат 2,677 миң сомду түзгөн. Бул албетте дүйнөлүк деңгээлде өтүп жаткан оюн үчүн арзый турган акча дешет. Айрыкча чет элден келген конокторго ажаатканалар Кыргызстандын жүзүн көрсөтөөрү анык деңизчи. Бирок иш жүзүндө бул ажаатканалар чын эле талапка жооп береби? Кетирилген чыгымга жараша ыңгайлуубу жана тазабы деп кызыгып жатсаңыз керек. Ал жерде өз көзүм менен көрүп келген конок катары мына буларды далил катары айтууга болот. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун биринчи эле күнүндө ар бир ажааткана алдында 60-70, айрымдарында 100гө чукул киши кезекте турушту. Келгендердин баарысы дааратканалардын саны аз экенине нааразы болуп жатышты. Алтындай убактысын коротуп баргандардын айрымдары көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземин ажаатканада кезек күтүп өткөрүп жиберди. Ал эми ичиндеги абал андан бетер аянычтуу. Анткени тазалык сакталбаган, кагаздар, желим бөтөлкөлөр жерде чачылган. Ажааткана болсо булганган абалда болчу. Дем алууга мүмкүн эмес. Анткени жагымсыз жытты жок кылуучу каражаттар коюлбаган. Бул көрүнүш сырттан келген коноктор алдында бир топ эле ыңгайсыздык жаратты. Албетте, көчмөндөр оюну жогорку деңгээлде өткөндүгү менен мындай кемчилдиктер кечирилип кеткен сыяктуу. Бирок мындай көрүнүштөн кийин сырттан келген коноктор биздин өлкөнүн маданияты жөнүндө кандай ойдо калышты деген суроо туулат. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.